Кара Токой гимназия мектеби 1997 жылы билим берүү, илим жана маданият министрлигинин коллегиясынын чечими менен лицензия алган. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен мектеп 2011 жылы кезектеги аттестациядан өтүп, башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү программаларын ишке ашыруу жана мамлекеттик үлгүдөгү аттестат берүүгө укуктуу экендигин тастыктаган сертификат алган. Географиялык жайгашуусу: Кара Токой гимназия мектеби Баткен районунун борборунан 30 чакырым алыста, Өзбекстандын Соока анклавына чектеш Боз Адыр айылында жайгашкан. Мугалимдердин сапаттык курамы: жалпы 30 мугалим иштейт. Жогорку билимдүүлөр 26, атайын орто 4 мугалим. Билим берүүнүн мыктылары 8. Окуучулар жөнүндө жалпы маалымат. Окуучулардын жалпы саны 223, алардын ичинен 123 кыздар. 1-4 класстарда 75 окуучу окуйт. 5-9 класстарда 106, 10-11 класстарда 42 окуучу. Кара Токой гимназия мектебинин бүтүрүүчүлөрү тууралуу маалымат. 2008-2009 окуу жылында 14 окуучу аяктаган. Жогорку билимдүү 8, атайын орто 3, өндүрүштө 3. 2009-2010 окуу жылында 19 бүтүрүүчү аяктаган. Жогорку билимдүү 17, атайын орто 2. 2010-2011 окуу жылында 36 бүтүрүүчү аяктаган. Жогорку билимдүүсү 28, атайын орто 2, өндүрүштө 6. 2011-2012 окуу жылында 15 бүтүрүүчү аяктаган. Жогорку билимдүүсү 13, өндүрүштө 2. 2012-2013 окуу жылында 13 бүтүрүүчү аяктаган. Жогорку билимдүү 12, атайын орто 1. 2013-2014 окуу жылында 26 бүтүрүүчү аяктаган. Жогорку билимдүү 23, атайын орто 3. 2014-2015 окуу жылында 15 бүтүрүүчү аяктаган. Жогорку билимдүү 10, атайын орто 5. Олимпиадалык көрсөткүч: 2008-2009 окуу жылы 9 окуучу районда алдыңкы орунду ээлеген. 2009-2010 окуу жылы 10 окуучу районда алдыңкы орун. 2010-2011 окуу жылы 10 окуучу районда алдыңкы орунду ээлеген. 2011-2012 окуу жылы 15 окуучу районда алдыңкы орунду ээлеген. 2012-2013 окуу жылы 13 окуучу районда алдыңкы орун. Облуста 5 орун. 2013-2014 окуу жылы 20 окуучу районда алдыңкы орун. Облуста 4, республикада 1. 2014-2015 окуу жылы 15 окуучу районда алдыңкы орун. Облуста 5, республикада 1. Жалпы республикалык тесттин көрсөткүчү: 2008-2009 окуу жылы 14 бүтүрүүчү, 110 балдан жогорку 30%. 2009-2010 окуу жылында 19 бүтүрүүчү, 110 балдан жогорку 35%. 2010-2011 окуу жылында 36 бүтүрүүчү, 110 балдан жогорку 50%. 2011-2012 окуу жылы 15 бүтүрүүчү, 110 балдан жогорку 52%. 2012-2013 окуу жылында 13 бүтүрүүчү, 110 балдан жогорку 55%. 2013-2014 окуу жылында 26 бүтүрүүчү, 110 балдан жогорку 60%. 2014-2015 окуу жылында 15 бүтүрүүчү, 110 балдан жогорку 66%. Мектептин өкмөттүк эмес уюмдар менен байланышы: 2011-2012 окуу жылы мектептин чатыры жаңыланган. Ал үчүн 6 миллион 510 миң сом Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министрлиги тарабынан каржыланган. 2012-2013 окуу жылы мектептин санитардык түйүнү, ашкана эмеректери, мектептин жалпы терезелери заманбап жаңыланган. Ал үчүн ЮНИСЕФ уюму тарабынан 4 миллион 500 миң сом каржыланган. 2013-2014 окуу жылы мектеп жана мектеп жатаканасы үчүн эмеректер алынган. Ал үчүн Мерско уюму тарабынан 290 миң сом каражат берилген. 2014-2015 окуу жылы
Мектептин айланасын тосуу үчүн жергиликтүү айыл өкмөт тарабынан 248.900 сом, жергиликтүү демөөрчүлөр тарабынан 61.100 сом салым болгон. Мектептин жетишкендиктери: 2013-2014 окуу жылы Ульмасова Нурзада 11 класстын окуучусу, математика сабагы боюнча республикалык олимпиадада 5-орунду ээлеген. 2014-2015 окуу жылы Манас кызы Айзада көркөм окуу боюнча республикалык турда 3-орунду ээлеген. 2014-2015 окуу жылы Ош-Муу тарабынан Ош, Жалал Абад, Баткен облустарындагы орто мектептердин бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча Ош-Мууга бюджеттик негизде окууга кабыл алынган студенттерге мониторинг жүргүзүлүп, Каратокой гимназия мектеби 2-орунду камсыз кылган. 2014-2015 окуу жылы жылдын мыкты айылдык мектеби кароо сынагынын облустук турунун жеңүүчүсү. Чет өлкөлөрдө окуп жана иштеп жаткан бүтүрүүчүлөр: Асанова Гүлзар Япониянын Сендай шаарындагы Тохохо университетинде магистратураны, аспирантураны бүтүп, азыркы учурда докторантураны япон таануу адистиги боюнча окуп жатат. Козыева Венера Германиянын Берлин шаарында Лумборг университетинде магистратурада лингвистика адистиги боюнча окуп жатат. Дыйканов Кыялбек Туркия мамлекетинин Кипр шаарында туризм боюнча магистратураны бүтүп, азыркы учурда Кыргыз-Түрк Манас университетинде окутуучу болуп иштеп жатат. Эркинбай кызы Айчурок Ататүрк Алатоо университетинин чыгыш таануу факультетине тапшырып, азыркы учурда Кытайдагы Гуанчжоу шаарындагы эл аралык соода жана экономика факультетине өтүп, бакалаврды аяктаган. Учурда Кытайдын Шанхай шаарында магистратурада окуп жатат. Эркинбай кызы Асель Бишкектеги Бибисара Бейшеналиева атындагы мамлекеттик университетке тапшырып, 3-курстан Россиянын Кемерово шаарындагы мамлекеттик университетке которулат. 2013 жылы аталган университетти артыкчылык диплому менен бүтүрүп, учурда Бишкектеги Алексей Филатов атындагы продюсердик борбордо менеджер болуп иштеп жатат.